Keyinki söz Alişer Yıllaş'tı. Рахмат, Азат Окозович. Урматтуу министрдин орун басары Талабек Матмусаевич. Сиз азыр урматтуу коллегабыз жакшы конкреттүү суроолорду берди. Ошол эле могул НЭСКтин жетекчиси Алтынбек Дурусбекович. Сиздерде мындай түшүнүк болуп атат да, бул 58 миллион деп бул долбоордун шартында жазылып турат. Жалпы. Кечеги отурумда дагы ушул боюнча сөз болгон. Аны дагы артка жылдырылган. Сиздер азыр мындай заблуждение кылып атасыздар да, жалпы коомчулукту, ошондой эле депутаттарды. Жалпы долбоор 58 миллион деп турат, а сиздер бул жерде кошумча 8 миллиондун дагы 3 миллиону боюнча гана сөз кылып атасыңар. 3 миллиону боюнча. А ошол 3 миллиондун сиздер айтып аткан 3 миллион боюнча өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды, оюңуздарды айтып атасыздар дагы, жалпы 58 миллионду өткөрүп кетип атасыздар. Бул туура эмес да бул. Өзүңүздөр деле мында моюнга алсаңыздар. Эми бул оюнчук акча эмес да, мисалы эми 58 миллион менен 3 миллиондун канча айырмасы? 10 эсе көп болуп атат, 20 эсе көп болуп атат. Бул жерде дана так жазылып турат. 58 миллион, анын 50 миллиону кредит. 50% кредит, 50% грант. Анын ичинде 8 миллион бул кошумча болуп атат. Же болбосо бул долбоорду алып келерде только 8 миллионга гана келиши керек болчу. Ал дагы 3 транш менен берилет экен. 3 транштын 3 миллиону гана, биринчи транш 3 миллиону боюнча дагы. И андан сырткары дагы сиздер бул жерде айтып атасыздар. Буга чейинки бюджет комитетинде дагы ушул боюнча сөз болгондо, ошондо айтылган эле 1 миллион 400 миң абонент бар деп. 1 миллион 400 миң абоненттин ошонун ичинен 200 миңден ашуунда акылдуу эсептегичтер, акылдуу счетчиктер турат деп. Ал ошол эле 3 миллиондо кандай пландаштырып атасыздар? Кайсыл жактан аласыңар? Бул тендер система болобу? Биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдөн аласыңарбы? Же сырттан аласыңарбы? Тендерди ким өткөзөт? Алар боюнча дагы толук кандуу бир маалымат жок. Сиздер жалпылап туруп эле акчаны алып туруп каалагандай калчып атасыздар. Мамлекет боюнча эң чоң могул 5 миллиард карыз боло турган болсо, ошонун жарымысынан көбү ушул сиздердин тармагыңыздар аркылуу кеткен. Ар дайым ушул сиздер кайсыл жакка болбосун ушу 50 миллион, 100 миллион аласыздар, конкреттүү жообун беребиз деп. Анан эми азыр бизди коркуткандай сезилип атат да сиздин сүйлөгөнүңүз. Биз ар бириге жооп беребиз деп. Жооп бере албайсыздар сиздер. Бир аз мындай туура сүйлөгөнгө өтсөңүздөр. Ар бир адам, конечно, жооп берет. А ким эле жооп берип туруп ушул буга чейинки мына 3-4 миллиард алган акчага ким эле жооп берди? Трансформатор алабыз деп атасыздар. Мисалы, канча трансформатор алынат? Кайсы участкам, по участкам, район боюнча, шаар боюнча дана так келиш керек болчу да. А сиздер мисалы буга чейинки канчалаган гранттар, акчалар келип жатат, жылдап ошол тендердин этаптарын өткөзө албай, бекер эле биз ошонун процентин төлөп атабыз. Өзүңүздөрдө ички интригаңыздар бар. Анын бир конкреттүү эме болбой атпайбы? Биз ар дайым колдоп берели, биз ушул эми электр тармагын, энергетика тармагын колдойлу деп эле аракет кылып атабыз. А бирок өзүңүздөр толук кандуу коргой албай атасыздар да долбоорду. Эми бул бекер акча эмес да, буну эртең эле буну кайра эле биз төлөбөсөк дагы бизден кийинки муун биздин балдарыбыз төлөйт да, ар бирибиздин мойнубузга түшүп аткан жүк болуп атпайбы бул? Ошону сиздер үчүн эми 3 миллион, 5 миллион, 10 миллион оңой акча болсо, бул эми жалпы коомчулук үчүн бөлүп келгенде чоң акча да. Ошого мен урматтуу коллегалардын сунушуна кошулам. Толук кандуу детально ар бирин алып келсеңиздер болот. Рахмат. Рахмат.